بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. Kırgızistan Müslüman Tertip Başkanması'nda bir stüdyo açılsa, şu sorular inşallah çekip duran demişimiz. Kur'an her bir yerde okulup dursa inşallah çoğun bir كل العون والمساعدة في أي شيء يحتاجونه أخوان مجلس العلماء المشايخ gözünün akçalarına araştırmasın. Esselamu Aleyküm. Ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында бир студия ачылса, андан кийин бир радио ачылса, телевидение ачылса, анан бир Куран студиясы ачылса деген 40 кадамдан турган стратегиялык иш план койгонбуз. Кудайым буйруса, Кудайдын колдоосу менен, жакшы адамдардын дуасы менен ушул биздин койгон иш пландар мындай бир ирети менен иш жүзөсүн ашып келатат. Бүгүн дагы ушул берекелүү болгон 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айында, Куран түшкөн айда ушул Куран жазуу студиясын ачылуу аземинде отурабыз. Бул да биз көптөн бери күткөн, чыдамсыздык менен күткөн бир күн болчу. Кудайга шүгүр, Кудайдын колдоосу менен каары дин алымдарыбыз өтүп кетти, кызмат кылып Куранга. Ошолордун бир Куран записи калбай калыптыр да. Белгилеп айта турган болсок, мына Зиябыдын Карекебизди баардыгыбыз тааныйбыз, баардыгыбыздын устатыбыз. Мына биздин төрөгабыздын устазы Абдулмажит Карекени биз жаштайыбыздан көрүп калдык. Ал киши көптөгөн шакирттерди чыгарган. Абдурахман деген карекелерибиз бар эле. Уулмунда карекелерибиз бар эле, бирок тилекке каршы ошолордун бир записи калбаптыр да. Бирден бир максатыбыз бүгүнкү күндө ушул карекелерибиздин, Анарбай карекелерибиздин, Замир карекелерибиздин, Абдулла карекелерибиздин, Кутбийдин карекелерибиздин дээрлик биздин Кыргызстанга белгилүү болгон, Кудайга шүгүр, биздин карекелерибиз бар. Дүйнөдө биринчи орунга жеткен ийгиликтерди багындырган биздин карекелерибиз бар. Мына ошол карекелерибиздин үнүн 30 пара Куранды запис кылуу максатында мына ушул студия ачылып отурат. Андан сырткары коомчулукка, мусулман бир туугандарыбызга Куран жаатында илимий жол менен анын фадилатын, Куран үйрөнүү жаатында дагы ушул студияны колдонулу деген бир максатта муфтият кызматкерлери менен, орун басарлар менен кеңешип, Кудайым буйруса бүгүн иш жүзөсүн ашып отурат. Анткени Кыргызстанда биринчи жолу ушундай Куранды жаздырган студия ачылып атат. Мында жазылган үндөр иншалла ар бир тамгасына сооп, ушул жерге тилектеш болгон адамдардын бардыгы, ушуга чуркап, ушуга демилгечи болгон, артында демерчи болгондордун бардыгына ошо сооптор иншалла жетип турат деген демекчибиз. Кылымдардан кылымга калып, биздин карыларыбыздын үндөрү, Куран окуган үндөрү калат. Бизде карыларыбыз иншалла дүйнөлүк деңгээлде канча жолу биринчиликти багындырып келген Абдулла карекебиз, кечеки Мухаммед Али карыларыбыз дагы ата талбаган, бизге көрүнбөгөн жаш балдарыбыз жүрөт. Бардыгын үндөрү ушул жерде жазылып турса, Куран ар бир жерде окулуп турса иншалла бул чоң бир иш чара. أشارك إخواني يعني سماحة المفتي، سماحة رئيس مجلس العلماء، المشايخ، الإخوان في المفتيات، نشاركهم في تدشين هذا الاستوديو للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Так. Maşallah. Бұл жақтан кім түсіндіреді? Мақсат тақсыр? Так, анан бұл жаққа келеді екенбіз. ما شاء الله. هذا عازل للصوت طبعا. هنا يقرأ القارئ هذا الشيء يعني هذا يحفظ صوت لا يخرج إلى البر ومن هنا يسجل. ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Din çöresinde elibizge, jurtubuzga, mekenibizge, dinibizge, özgöçe Kur'anımızga hizmet kıla turgan bizdin gelecek ustazlarımızga Allah Taalam hizmet kılığını nasip etken bolsun. Uşul Kur'an hizmetinde açılıp жатқан Kur'an studiyası berekeli olsun. Uşul jerde köptөгөн bizim qurralarımız gelip 30 para Kur'an'da okuyup uşul elibizge, jurtubuzga, mo'minlarga paydalı olsun. At-tayyibin at-tahirin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahu akbar.